Ошентип Жусуп атасы менен бир туугандарын Мисир жерине жайгаштырып, фараон айткандай жер соорусу Раамсес аймагын алардын энчисине берди. Жусуп атасы менен бир туугандарын атасынын бүт үй бүлөсүн ар бир үй бүлөдөгү кишинин санына жараша эгин менен камсыз кылып турду. Ачарчылык аябай күч алгандыктан бүт жер жүзүндө эгин түгөнүп, Мисир жери да Канаан жери да жабыркады. Жусуп Мисир жери менен Канаан жериндеги эгинден түшкөн күмүштүн баарын жыйнап фараондун үйүнө киреше кылды. Ошентип күмүш Мисир жери менен Канаан жеринде түгөндү. Мисирликтердин баардыгы Жусупка келип, бизге нан бер, сенин алдыңда өлгөнүбүздүн эмне кереги бар? Анткени күмүшүбүз түгөндү дешти. Жусуп аларга малыңарды айдап келгиле. Эгерде күмүшүңөр түгөнүп бүтсө, малыңардын ордуна эгин берем деди. Ошондо алар Жусупка малдарын айдап келишти. Жусуп аларга жылкыларынын, майда жана бодо малдарынын, эшектеринин ордуна эгин берип турду. Ал жылы аларды берген малынын ордуна эгин менен камсыз кылып турду. Ошентип ал жыл да өттү. Кийинки жылы да алар Жусупка келип, мырзабыздан жашырбайбыз, күмүшүбүз түгөндү, бүт малыбыз да мырзабыздын колунда. Мырзабыздын алдында өзүбүз менен жерибизден башка эч нерсебиз калган жок. Сенин көз алдыңда өзүбүз өлүп, жерибиздин эгин калганын эмне кереги бар? Өзүбүздү да жерибизди да эгинге сатып ал. Биз жерибиз менен фараонго кул бололу. Өлбөй тирүү калышыбыз үчүн, жерибиз эгин калбаш үчүн бизге тукумдук үрөөн бер дешти. Ошондо Жусуп бүткүл Мисир жерин фараон үчүн сатып алды. Ачарчылык кыйнагандыктан мисирликтердин баары өз талааларын сатышты. Ошентип жер фараондун карамагына өттү. Фараон Мисирдин бир четинен экинчи четине чейин жашаган элди кул кылып алды. Жусуп дин кызматчыларынын гана жерлерин сатып алган жок, анткени дин кызматчылары фараондон жер алууга тийиш эле. Алар фараон берген жер менен оокат кылышкан, ошондуктан жерлерин сатышкан жок. Ошондо Жусуп элге кайрылып, мына эми мен силерди да жериңерди да фараонго сатып алдым. Мына бул үрөөндү алып жериңерге эккиле. Түшүмдү жыйнаганыңардан кийин анын 5тен 1 бөлүгүн фараонго бергиле. Ал эми 4 бөлүгү талаага сепкениңерге, өзүңөр жегениңерге, үйүңөрдө жашагандарыңарга, балдарыңардын жегенине калсын деди. Алар Жусупка, сен биздин өмүрүбүздү сактап калдың, мырзабыздын алдында ырайым табалы, фараонго кул бололу дешти. Ошентип Жусуп Мисир жеринде бүгүнкү күнгө чейин күчүндө болгон мындай мыйзам чыгарды. Фараонго таандык болбогон дин кызматчыларынын жеринен башка жерлерден алынган түшүмдүн 5тен 1 бөлүгү фараонго берилсин. Исраил Мисирдеги Гошан жерине отурукташып калгандан кийин укумдап абдан көбөйдү.